Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абадтык мекендештерим. 2021-жылдын 10 январы өлкөнүн тагдыры чечиле турган күн. Кандай сонун бактылуу болуп сени колдогон элдер. Элдердин ынтымагын бекемдеп, кубаттуу өлкө курууга мезгил келди. Бардыгыбыз мамлекеттин биримдигин сактап, келечегин курууга биргелешип күч жумшайлы. Кымбан кайраттуу болуң. Эмгекке башка не кереги бар? Иштеп турган адамды шайлagаны бар. Мага сиздерден бир гана нерсе керек. Ал ишенич. Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Милиция кызматкерлери менен жарандардын ортосунда мушташ чыгып ок ачылды. Бишкекте патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери менен белгисиз жигиттердин ортосунда мушташ чыкты. Окуя 26 декабрдан 27 декабрга караган түнү Түштүк магистралдын 7 апрель көчөсү менен кесилишинде болгон. Мушташтын видеосу социалдык тармактарга тараган. Кадрлардан мушташ учурунда кайгылуу күзөт кызматкери аларга кол салган кишилерди тынчтандыруу үчүн тапанчаны алып чыгып, өйдө карай ок аткандыгын көрүүгө болот. Тартип сакчылары менен жигиттердин ортосундагы урушка эмне себеп болсо да тапанчадан милицияны ашата сөккөн жигиттерге таң бересиң. Сөккөнү мындай турсун, кол көтөрүп күрөшчүлөр айткандай прогибке чыккандан кайтпаган балдардын ачуусунун себебин азырынча эч ким айта элек. Патрулдук милиция башкармалыгы бул окуя боюнча комментарийди кийинчерээк берүүгө сөз берди. Чүй облустук ЖКБнын башчысы Шайырбек Бопонов кармалды. Бопонов кайсы ишке айыпталып жатканы азырынча белгисиз. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Чүй облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайырбек Бопонов кармалды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы маалымат булагы кабарлады. Билдирмеге караганда кечээ 25 декабрда ал УКМКга суракка чакырылып, андан соң кармашкан. Учурда облустук ЖКБнын жетекчиси тергөө абагына киргизилди. Бопонов кайсы ишке айыпталып кармалганы азырынча белгисиз. Абдил Сегизбаев, УКМКнын экс-төрагасы, Бакиевдин учурунда Мегаком жылына $30 миллион киреше берип турган. Убактылуу өкмөт Мегакомду колдуна алары менен киреше $15 миллион чейин азайып кеткен. Мен УКМКда иштеп турганда 2010 жылдагы революциядан кийин Мегаком ишканасынын кардарларынын саны менен тарифи өскөнүнө карабай, тапкан кирешеси 2-3 эсе азайып жатканын байкап, анын себептерин акырын текшере баштадык, деп билдирди УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаев журналисттер Лена Нечаева жана Ибраим Нуракун уулуна айрым берген маектеринде. 2010 жылдын 7 апрелине карата Мегакомдун 100% үлүшү Максим Бакиевке таандык болгон. Бирок убактылуу өкмөт эмнегедир 49% гана үлүшүн улутташтырып мамлекетке алып, 51% үлүшүн ар кандай калпшылтоолор менен калтырып коюшкан. Анан Мегаком Максим Бакиевке карап турганда 2007 жылы $20 миллион киреше. Анан Мегаком Максим Бакиевке карап турганда 2007 жылы $20 миллион киреше, 2008 жылы $25 миллион киреше, 2009 жылы $30 миллион киреше берип, кирешеси жыл сайын өсүп турган. Ал эми убактылуу өкмөттүн колуна өтөөрү менен Мегакомдун кирешеси 2-3 эсеге кыскартылып көрсөтүлө баштаган. Кардарлардын саны жана тарифи өскөнүнө карабай жылдык киреше $15 миллионго түшүп, андан да төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда Мегакомду мамлекетке албай кармап турушкан 51%-ын сатуу аракеттери тынбай жүрүп турду. Текебаевдин андай аракеттери боюнча Маевский менен болгон байланышы тууралуу эң биринчи болуп өзүнүн партиялашы атамекенчи депутат Өмүрбек Абдрахманов айтып чыкты. Андан кийин башкалар да айта баштады. Биз ал багытта да фактыларды изилдеп тапканыбызды сотко өткөрдүк, калганын сот чечсин, деди УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаев. Өмүрбек Субаналиев, генерал. Атамбаев аялын маршрутка күттүрүп, унаасыз көчөдө калтырып, өзү $1 миллион брондолгон жаңы машина сатып алганы эркекчиликке жатпайт. Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева күйөөсү абакта жатканда маршрутка күтүп, остановкада турган видеосун өзү жарыялап, акчасы, машинасы жок жөө калганын билдирди. Биз ага боорубуз ооруган, анткени кечээ эле өлкөнүн биринчи ледиси болуп жүргөн аялды мынчалык өзү арызданган бечара абалга түшүрүү эч кимге аброй алып келбейт, деп билдирди Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс-орун басары Өмүрбек Субаналиев. Анан сот процессинде да Атамбаевда мына бийлик акча эсептерибизди жаап койду. Аялым акчасы жок, карыз калып жашап жатат деп арызданган. Бирок 6 октябрдагы революциядан кийин абактан чыгарылган Алмазбек Атамбаев бошотуулар менен баасы $1 миллион турган брондолгон автоунаа сатып алып, мынтип чыкканы уят иш болду. 9 октябрда мына ошол брондолгон жаңы машинасына Ала Тоо аянтында ок атылды. Качып үйүнө жеткенде Атамбаев өзү машинанын ок тийген жерлерин көрсөтүп жатып, бул брондолгон машина мен отурган тарапка катышты деп айтып жатпайбы. Аялын биринчи леди статусунан кийин маршрутка күттүрүп, унаасыз, акчасыз көчөдө калтырып, өзү болсо $1 миллион брондолгон жаңы машина сатып алганы жигитчилик болбой калды. Эми булар аферисттер экен, аферисттерден сурак жок да, деди генерал Субаналиев.
Садыр Жапаровка кошумат кылган Дастан Жумабеков кантип уят болду. Аз күн мурун Дастан Жумабеков таласка барып, Кара Бура районунан 500 адамды чайга чакырып, бирок ойлогондой болбой калыптыр. Эл жетиштүү түрдө келбей койгон эмнеси, жактырбагандар арыбын экени каңкуланды. Таластыктардын басымдуу бөлүгү ансыз деле Садыр Жапаровду колдогону жатышса, макале ортодон чыга алып, жакшы көрүнүүгө жаңдалбастыгы кандай. Атамбаевди, Жээнбековду жана Исаевди сатып кеткенден кийин кайда кабырой. Чай бербесең деле Садырды колдогону жатканбыз деп айтышып, уят карышып, кыскасы Дастан Жумабеков самында жылмыша берип, акыры элди ренжитип, Садыр Жапаровдун добуштарын азайтып салбайбы. Жаңы жүздөрдүн лидери Садыр Жапаровду эскертти. Next телеканалынын талкуу программасына жаңы жүздөр бирикмесинин лидери Темирлан Бекботоев катышып, өлкөдөгү кадрдык башаламандыкка токтолду. Ал президентке талапкер Садыр Жапаровго кайрылып, жаныңызда баягылар эле жүрөт. Алардан арылышыңыз керек. Революция ушулордун айынан болбоду беле. Мурдагы бийликти аңга түртүп, эми сизге жакындап калышыптыр. Айлаңызды тезирээк тазалаңыз, деди ал. Жаңы жүздөр бирикмеси алдыңкы билимдүү жана мамлекетине кайдыгер эмес улан кыздар тарабынан былтыр түзүлгөн. Аны жаш саясатчы жана ишкер Темирлан Бекботоев жетектейт. Депутат Тазабек Икрамовдун ырдаганын сот тармак баалап сындап да жиберди. Эфирде Икрамов, вице-спикер Айда Касмалиева, белгилүү ырчы Токтобу Чирикчиева менен Рыспай Абдыкадыровдун «Издейм сени» чыгармасын аткарышкан. Сот тармак колдонуучулары Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовду ырдаган видеосун талкуулап, тармактын колдонуучулары Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун ырдаган видеосун талкуулап, айрымдары мактап, кээ бири сынга алды. Жакында эле Twitter баракчасынан Кыргыз радиосунун 25 декабрда болгон эфири жарыяланган. Анда Икрамов, вице-спикер Айда Касмалиева жана белгилүү ырчы Токтобу Чирикчиева Рыспай Абдыкадыровдун «Издейм сени» чыгармасын аткарышкан. Депутаттын ырдаган видеосу сот тармакка тарагандан кийин колдонуучулар ага түрдүү пикирлерин жазышты. Көпчүлүгү эл өкүлүнүн жакшы ырдай турганын белгилешкен. Айрымдары депутат эмес ырчы эле болуп алса болмок деп жазса, дагы бири кесипти туура эмес тандалыптыр деп какшыкташкан. Арасында сындагандар да чыгып, ырдагандан көрө элдин көйгөйүн чечпейби деген пикир калтырышкан. Дагы бир колдонуучу көп мактабагыла, эмгек сиңирген артисттигин наамда алып албасын деп тамаша салган. Ак үйдө эшиктерди жогорку баада сатып алууга байланыштуу түшүндүрмө. Жогорку кеңеш эшиктерди жогорку баада сатып алууга байланыштуу түшүндүрмө берди. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, айрым жалпыга маалымдык каражаттарында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши калгаларды жогорулатылган баада сатып алып жатат деген маалымат жарыяланган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламенттин имаратына калгаларды сатып алууга жана аларды орнотууга бюджеттен акча каражаты каралбаганын билдирет. Бардык сатып алуулар менен аларды орнотуу жумуштары депутаттар тарабынан чогултулган жеке каражаттардын эсебинен жүргүзүлүүдө. Эшиктердин үлгүсү менен баасы парламентчилердин өздөрү тарабынан жактырылган. 27 октябрда 9 медициналык кызматкер коронавируска чалдыкты. Алардын ичинен Бишкекте 2, Ош шаарында 2, Баткен облусунда 2, Чүй Жалават, Ысык Көл облустарында бирден дарыгер коронавирус оорусун жуктурганы аныкталды. Ошол эле учурда акыркы суткада бейтапканадан 8, үй карантининен 4 медициналык кызматкер айыгып чыгып, иш орундарына кайтышты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 4104 медициналык кызматкер катталган. Алардын ичинен 3885 мед кызматкер сакайды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 10 декабрга чейин коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин 608-не 200 миң сомдон кенемте төлөнүп берилди. Андан тышкары COVID-19 вирусун жумуштан жугузуп алып каза болгон медицина кызматкерлеринин арасынан 30-нун үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон кенемте төлөндү. Дагы 148 саламаттык сактоо кызматкерине жана каза болгон 2 медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө компенсация төлөш үчүн документтер даярдалып жатканы кабарланган. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал-Абадтык мекендештерим. 2021 жылдын 10 январы өлкөнүн тагдыры чечиле турган күн. Кандай сонун бактылуу болуп сени колдогон элдер. Элдердин ынтымагын бекемдеп, кубаттуу өлкө курууга мезгил келди. Бардыгыбыз мамлекеттин биримдигин сактап, келечегин курууга биргелешип күч жумшайлы. Кымбан, кайраттуу болуң. Memleketine baktılar, ne gerek var? İşten sonra adamdır sayıda kalmak. Мага сиздерден бир гана нерсе керек. Ал ишенич.